Карындаштар, билесиңерби силер кимсиңер? أنتم Силер Аллахтын авлиясысыңар. أنتم Силер Аллахтын сүйүктүүсүңөр. أنتم Силер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан туугандарысыңар. أنتم شهداء Силер Аллахтын жердеги анын күбөлөрүсүңөр. أنتم خلفاء Силер Аллахтын жердеги койгон халифисиңер. Ушунун баары силердин даңкталган сапаттарыңар. هذه كلها Ушунун баары силердин көкүрөңүрдөгү ордендериңер. Билесиңби сен? Ооба. Так ушул сен يا من ليس Аллахтын сүйүктүүсүмүн деп, Аллахтын жердеги халифимин деп өзүн эсептебей жүргөн мына сен Аллахтын авлиясысың. Негизи Аллах сен тууралуу айткан Кур'анда. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Акыйкатта мен сенден Кудайга ишенген такыбалыкты көрүп турам. Сен аулиялардын бирисиң. Сен өзүңдү татыктуу деңгээлде сыйдабайсың. Мен деген күнөөкөрмүн, даватка чыкпай атам, бирөөнү жакшы бол деп динге үндөбөйм, мечетке такай каттабайм, молдекелер менен сүйлөшпөйм деп өзүңдү төмөн урасың. Жок, сен Аллахтын сүйүктүүсүсүң. Аллах сен жөнүндө айтканмын деп. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Аллах сени сүйөт. Анткени мен билип турам, сен тообо кылып жүрөсүң. Таза жүрүүнү жактырасың. Сен деген ар намаздын астында дарат алып атасың го. Буга макулсуңбу, жокпу? Сен Аллахтын сүйүктүүсүсүң. Төшүңдө ордендер тагылып турганын сен билбейсиң. Аллах сени ушундай бир мартабалуу кылып койгон, сен аны билбейсиң. Агайын эже карындаштар, кимде ким өзүнүн баа баркын билбесе, يسقط ал өзүн өзү күнөөгө мажбурлайт. Бу дүйнөнүн булганч ыпласыктарына, күнөөлөрүнө сиңип кетет. А эгер инсан өзүнүн ким экенин билсе, ал Аллахтын жердеги халифи экенин түшүнсө, Аллахтын сүйүктүүсү экенин билсе, анда Аллахтан алыстамак эмес. Мен азыр ла илаха иллаллахты айткан Ахли сунна жамаатындагы бүт мусулмандарга кайрыламын. Ошол мусулмандар мага келип, шейх менин күнөөлөрүм көп болсо да, шейх менин сакалым жок болсо да, Алланын сүйүктүүсүмү десеңер, мен айтамын. Сакал өстүрбөсөңөр да баары бир силер Аллахтын сүйүктүүсүсүңөр. Шейх мен сүннөт кийим кийгеним менен мал тамеки чегем да дейттирсиңер. Макул тамеки чексең дагы, кээде күнөө кылсаң дагы Аллахтын сүйүктүүсүсүң. О, эже, карындаш, сен толук хиджаб кийбесең дагы Аллахтын сүйүктүүсүсүң. Аллага кайткыла, өз бааңарды билгиле. Өзүңөрдүн ким экениңерди билесиңерби? Силер Аллахтын жердеги халифи, башчысысыңар. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакырды башкалардан артык сапаттары болгон үчүн өзүнөн кийинки мураскер кылган. Агам, энем, эжем, карындашым, сенде асыл бир сапаттар барлыгын көрдү дагы Аллах силерди жердеги өзүнүн орун басары кылып койду. Аллах субханаху ва таала биздин түпкү атабыз Адам алейхиссалам тууралуу Бакара сүрөсүндө мынтет. إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. Биздин ушинтип жер жүзүндө аны эстээрибизди Аллах билген. Мына ушул баянда олтуруп ушинтип Аллахты улуктаарыбызды билген. Арабызда Ахли сунна вал жамааны коргоп сактап карманчу кишилер болорун Аллах билген. Мейли кээде алар диндин кай бир жагынан катачылык кетирип койсо да, баары бир алар Аллахтын сүйүктүүсү бойдон калышат. Мына ошон үчүн периштелер, сен жер жүзүндө бузукулук кылып кан төгө турганды жаратасыңбы деп сурашканда, Аллах аларга мен силер билбеген нерселерди билемин деди. Аллах билген, аны эстеген авлиялары болорун, алар жер жүзүндө Аллахтын динин коргоорун, ошол динди жайылтышаарын, жума намаздарда дин баяндарына барышаарын билишкен. Периштелер билбегенде Аллах билген. Ошон үчүн периштелердин көзүнчө Аллах сени коргогон. Так мына өз баркыңды биле бербеген сени жактаган. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. О, момун мусулмандар, Аллах бизди коргоп сактап турат. Аллахтын астында биздин баабыз чоң.
Бирок биз аны аңдабайбыз. Аллах бизди коргойт. Ал бизди бүгүн эле эмес, агайны, эже, карындаштар, ал мустакта эле Аллах биздин таламды талашып, периштелердин көзүнчө силер билбегенди мен билемин деген аларга Аллах субханаху тааля сени жерге күбө кылып дайындап койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: силер Аллахтын жердеги анын күбөсү болосуңар дейт. Билесиңби өзүңдүн ким экениңди? Sen Allah'tan güvösüsün. Eger sen kimdir biröөнүн бейишке кирүүсүнө күбө болчу болсоң, эгер сен кимдир бирөөнүн жакшы иш кылып жүргөндө күбө өтсөң, бул алар үчүн чоң бир сыймык болот. Эгер сен кимдир бирөөнүн залал иши үчүн күбө өтсөң, алардын жүзүнө шерменделик болуп жазылат. Сенин Аллахтын астында күбөлүгүң кабыл алынат. Бир ирет адамдар жаны үзүлгөн адамды табытка салып көтөрүп баратышкан. Момундар аны көрүп, өлгөн адам жөнүндө эң жакшы бир сөздөрдү айтып сөз кылып калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны көрүп туруп, өлгөндүн артынан жакшы сүйлөө, парз жана парз кылынды деди. Эгер о дүйнөгө узаган адамдын артынан жакшы сөз сүйлөсөң, анын даражасын бийик кылат. Эгер өлгөн адамга наалат айтып жектесең, анын даражасын ылдый кылат. Демек сен өзүңдүн ким экениңди түшүндүңбү? Чындап келгенде сен да бир күнү ошолсуң. Андыктан сен өзүңдү күнөөкөрмүн, кылмышкермин, Аллахтын астында алсыз бир кишимин дебегин. Сен өзүңдү татыктуу баалабай жүрүп, күнөө сазына батууңа жол бердиң. Бирок сенин бааң бийик, сен кымбатсың, ардактуусуң. Баарыбыздын даражабыз бийик. Тек татыктуу баалабай коебуз. Аллах субханаху ва тааля сени бийик кылып даражалуу кылды го. Рухуңду бийик кылып карма. Сенден ылдый турган залалдууларга теңеле бербе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын так мына силер жөнүндө айткандары тууралуу терең ойлонуп ойго алча. Силер жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп айткан? Эжелер, карындаштар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаны үзүлөргө жакын мен туугандарымды көрүүнү каалап атам деди. А биз сенин туугандарың эмеспизби дешти сахабалар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анда силер менин сахабаларымсыңар. Силерден кийин бир доорлордо бир момундар болот. Алар мени көрбөй туруп мага ыйман келтиришет. Мына ошолор менин туугандарым дептир ал. Мына силер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын туугандарысыңар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силерди ардактап, узаттап, силерди бир туугандарым деп атады. Агайын, эже, карындаштар. Аллах субханаху ва тааля бизди өзүнүн жердеги орун басары, инсандар арасындагы Аллахтын жердеги күбөсү кылып койгон соң, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди баарыбызды өзүнүн туугандарым деп ардактап атса, ошондон кийин дагы күнөө кыла беребизби? Ошондон кийин деле кайдыгер болууну улантабызбы? Ардакталган бийик даражабыздан төмөнгө паска кулайбызбы? Ушунун баарын ойлонуп көр дагы таразала. Болбосо сени илгерки бир азапталган коомдордон деле кылып кое алмакта Аллах. Эмне себептен Аллах субханаху ва тааля сени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын үммөтү кылып жаратып койду? Ойлоно жүр. Аллах сени ардактап коомдордун ичинен эң бир мыкты үммөт кылып койду. Аллах сенин ардактап даражаңды бийик кылды. Мисалы, кайсы бир падыша же амир адамдарды жыйнап топ-топ кылып бөлүп, анан сени ошол падышага, амирге караштуу эң мыкты, эң тандалган топко кошчу болсо, сен анда мени мыкты, ардактуу топко кошту демексиң да, туурабы? Андан соң Аллах сени Муса алейхиссаламдын коомунан дагы, Иса алейхиссаламдын коомунан дагы, Якуб алейхиссаламдын коомунан дагы, Бану Исраил коомунан дагы эң мыкты коомдун үммөтү кылып койду. Ал сени коомдордун ичинен эң мыкты коомго кошту. Болбосо Аллах субханаху ва тааля сени башка эле коомдун өкүлү кылып кое алмак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты үммөткө: силер 70 коомдун акырындагы уланган коомусуңар. Силерге чейин 69 коом жашап өттү. Силер бул дүйнөнүн акыркысысыңар. Сурак күндүн биринчилерисиңер деди. Аллах сени ардактап коомдордун эң мыктысына кошту. Аллах сени кадырлап урмат көрсөттү сага, даңктап даражаңды көтөрдү. Ал сага китептердин эң мыктысын белек кылды. Ал Куранды берди сага. Аллах сага жаратылган заттардын эң мыктысы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды жиберди. Аллах сага эң бир кемелдүү сонун мыйзамдарды, ислами шариатты, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын шариатын берди. Шунун баары сен үчүн болду. Сени ардактап, урматтап ушинтти. Шундан кийин арабыздан ким бирөөбүз кантип өзүнүн кадырын төмөнгө урат дагы, эчтеке эмес, күнөө кылсам кылып коем, харам нерселерди тиктеп коем, капырларды турап жашап коем, Америкага же Европага барганда өзүм төмөнгө уруп деле жашай берем, ал коомдун арасында өзүмү нөл сезип коюп жүрө берем дейсиңерби? Аллахка касам ичем. Сен ал нөлдөрдөн 1000 эсе бийик турасың. Сен күчтүүсүң. Аллахты билбегендерден сен алда канча кымбатсың. Сенин баа баркың Аллах астында жогору. О Аллахтын жердеги халифе, о Аллахтын жердеги күбөсү, о Аллахтын элчисинин тууганы, о Аллах даражасын бийик кылып кадырлагандар, башка коомдордун ичинен эң мыкты коомдун ичине кошулгандар. Аллахтын мыкты китеби, мыкты пайгамбары, мыкты шариаты берилгендер. Агам, иним, эжем, карындашым, өз бааңды биле жүр. Ошол бийик деңгээлиңерден түшпөй Аллахка умтулгула.
Özüңөрдөн ahlagı tömöndөрдү карап ошолорго теңеле бербегиле. Мен эптеп эле намаз окуп жүрөм десеңер да, мечитке кечигип экинчи рекетине араң үлгүргөн жалкоо болсоңор да билгиле, Аллах үчүн силер барктуусуңар, бийиксиңер. Намазды такбирге үлгүрүп барчулардай окугула. Менин жетишерлик диний билимим жок, ошон үчүн өтүлгөн баяндарга барбай эле койсом туура болот дебе. Сен баалуусуң, кымбатсың. Олтуруп кеп уккуң келсе, дин аалымынын, молдокелердин, даватчынын айлана тегерегине барып олтур. Өзүңдү барктабай койбо. Ошондой адамдарга ыктап, ошолорго жакын болуп, ошолорду угуп көн. Сен кымбатсың. Аллах кымбат көрдү, урматтады сени. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сени өзүнүн орун басары кылды да, менден бир аят болсо дагы элге жеткиргиле деди. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям сени орун басар кылып атат. А сен ошондон кийин акылесиң, бийик рухуң менен өзүңдү паска урасыңбы? Сен өзүңдү эч ким эмесмин, жок нерсемен дээрсиң, бирок сен Аллахтын астында баркың чоң. Аллах субханаху ва тааля сага сый урмат кылды. Туура жолдо жүр деди. Мына ошондой урмат сыйдан кийин сени адыр бейиш күтүп турат. О Аллах, бизди бейиштиктерден кыла көр. О Аллах, бейишке түшкөндөрдүн бири кыл бизди. Бейиш, жаннат. Аллах күнү түнү ошого кирүүгө үндөп атат. Аллах субханаху ва тааля айтты. والله يدعو إلى دار السلام. Аллах ар бир ирмемде, ар бир саатта сени бейишке чакырып турат. Аллах сени чакырып атат. Так гана сени чакырып атат. О өзүнүн баркын билбеген кайран пенде, барчы бейишке. Мен өзүмүн таква кулдарыма, көздөрү эч көрө элек, кулактары эч уга элек, инсандын руху эч туюп биле элек бейишти даярдап койдум деди Аллах. Кимдер үчүн мунун баары? Сен үчүн. Сен үчүн. Аллах сен үчүн укмуш кереметти даярдап койду. Ал сени күтүп атат. Эмне үчүн өз жаныңа кайдыгерсиң? Эжелер, карындаштар, неге өзүңөргө супсак мамиле кыласыңар? Күнөө кылсак эч бир коркунучтуу деле нерсе болбогонсуп камарабайбыз. Аллах силерди ардактап, кастарлап, бейиштин бийик жайын Фирдаусту даярдап койду го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы? Эгер Аллахтан сурансаңар, андан бийик Фирдаусту сурагыла деп атат. Бейиштин эптеп бир жери болсо ошон эле бер дебегиле. Бейиштин эң бийик жери Фирдаусту сурагыла. Анткени силер Аллах тарабынан ардакталган, урматталган, даражасы бийик кылынган, кымбат бир жансыңар. Жараткандын астында даражаңар жогору, бийик, урматтуусуңар силер. Мына ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын Фирдаусунун эң бийик жерин сурагыла деп атат. Өзүңөрдү паска ура бербегиле. Силер баалуусуңар, кымбатсыңар. Өзүңөрдүн жаныңар, рухуңар кандай кымбат экенин түшүнгүлө. Силер үчүн Аллах бейиште эмне даярдап койгонун карагыла. Аллах субханаху ва тааля айтып атат. Аллах бейишке умтулгула, шашылгыла деп атат. Ошол жака багыт алгыла, бейиш жака чуркагыла. Ал силердики, силерди күтүп атат дейт. О момун эркек, о момун аял. Сенин ысмың бейиште жазылып турганын билдиң бекен? Билесиңер ушул туурасында? Ысмыңар бейиште жазылуу экенин кабарыңар барбы? Таква момун өлгөндө анын кабырында периштелер эмне дешет? Алар айтышат: тигине сенин тозоктогу ордуң, Аллах анын ордуна сага бейиштен орун берди дейт. Таква момун бейишке кирип атканда Аллах аларга айтты: капырдын бейиштеги ордун мына сага бердим дейт. Бейиште сага орун даярдалса, эмне үчүн жеңилип берип атасың? Эмне үчүн Аллах субханаху ва таалядан оолактап атасың? Неге Аллахтан бөлөк тескери жака качып атасың? Эмне үчүн Аллахтын кыл дегенин кылбайсың? Сага Аллах бейишти даярдап койгон болсо, эмнеге арам жолдорго түшүп атасың? Бейиште сенин ысмың жазылган. Бейиштеги ордуң сени күтүп атат. Ал жакта сен үчүн кенен бийик сарайлар курулган. Пендем ошол бейишке кирсин деп сени сыйлаган Аллахтын урматына, кадырлоосуна татыктуу болду. Ошол ажайып сыйларга, кереметтерге татыктуу боло бил. Аллах ал бейиштин айрым жактары, сапаттары тууралуу айткан. Аллах субханаху ва тааля айтат: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا
كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأى